Жакшы, ыраазымын. Эми сиз эмнени билгиңиз келип атат эчке? Эмнени өзгөртүп жиберсем, эмнени жасасам дегендей. 72-7-1 болгондо сиз бул күнгө чейинки деле баскан изиңиз опыт жизни берип атат да. Хотя жашооңузда канча жолу мындай чекеге жедиңиз, тилди уктуңуз жаман жакшы сөздөрдү. Анткени 16-сындагы 7 болгондо каалайсыңбы, каалабайсыңбы бул нерсе турат. Анан сиздин энергияңызга келгенде сиз 7, анан миссия 1 болуп атпайсызбы? Сөзүңүздүн бул жерде конфликт бар да. Аны со стороны элдерге бир башкача көрүнөт да, кыйрай беришет жашоосундачы. Ошондой нерсе. Бул жаман эмес. Бул жаман эмес, коркунучтуу эмес. Аябай эле жакшы, сонун. Бирок өзүңүз үчүн жана унутчактыкты алып келет да, какой-то бир убакыт өчүп калган жок, эстей алмай жок да. Мисалы, бир мынчанчы жылы мындай болуп десе, ошол нерсе сизде жок, аны болду беле ошондой депчи. Анан кереги жок убакта бир келип калат. Бизде деле унутчактык бар, бирок силерде деменция деп коет, абсолютно ошол промежуток, мисалы керек болсо 2 жылдык жашооңуз жок болуп кетет. Ошону эмне кылдыңыз, кандай жашадыңыз, каякта эмне болду деген жок да. Эми азыр айтайын десе, ушул неме бар да, 7-ге келгенде ушул энергия дагы бар. Ал кийинчерээк билинип калат экен. Ким жанагы спортто жүрсө, же болбосо Тибетте Гималайдын тоосунда отурган болсо, же Индияда жүрсө, бул кишилерде алдай жок. Ал эми күнүмдүк жашоодо биз азыр мындай жашайбыз го, бизде бар. Бул сизде деле бар. Өзүңүз мынтип талдап, арт жакка кайрылып көрсөңүз, ошону эстесеңиз жок го, бир какой-то время жок. Эми аны мен таң улабайын, бирок өзүңүз талдап алыңыз, 16-сында болгондо сизде 1, анан 6 болот атат. Бирок ошол эле учурда сизде 4-1 бар. Бул өтө күчтүү энергия. Билбейм, бул сизди то ли көтөрдү, жоопкерчилик ишке, же болбосо сизди кыйратты да, мындай жиниңизге чыгарды. Түшүндүңүзбү? 1-1-1 болуп кетип атпайбы бул? Карап туруңуз, эми сизде 2 бар. 2-6 матрицада бар экен, бул аябай жакшы. Жан дүйнөңүз жай, мындай тоюп турган адам да, топук тарткан адам деп коет. Мындай 2-6, анткени суроо жок. Кээ бир адамдарда суроо аябай көп суроо, жоопсуз суроолор боло берет да. Андай сизде жок да. Мындай шашып, буркан-шаркан түшүп, бирдеме болуп кетип деген нерселер жок. Могу жериңизде өзү жан дүйнөңүздө тынчтык бар. Жана биз айтып атпайбы, сабырга кел депчи. Бул сизде, бул касиет сизде бар. Түшүндүңүзбү? Бул сизде иштейт. Анализ жок, тил жок, максат коюп жашоо деген жок, берип коюп кайра алат дегенди жок. Качан бердиңби, алганды да билиш керек. Алдыңбы, кайра бергенди билиш керек. Ошол сапаттарыңыз сизде жок, иштеген жок.